Дүйнөдөгү акыркы окуялар, анын ичиндеги Украина, Россия кырдаалы. Бүгүн Украинада орун алган акыркы окуяларга 8 күн болду. Бир жумадан ашкан бул окуя менен аталган эки өлкө ортосунда гана эмес, дүйнөлүк масштабта маалыматтык согуш жүрүп жаткан кези. Бүгүн Россия Федерациясы менен Украина ортосунда экинчи сүйлөшүүлөр күтүлүп жатат. Ал ортодо Кыргызстанда айрым массалык маалымат каражаттары Кыргызстан Россия Федерациясына аскердик жардам көрсөтүүгө даяр деген маалыматты таратып, коомчулукту дүрбөлөңгө салды. Коргоо министрлиги аны төгүндөп, Кыргызстандын бардык аскер бөлүктөрү өлкөнүн ичинде чек арадан тышкары чыккан эмес жана чыкпайт деген маалыматты таратты. Бүгүн дал ушул теманын алкагында маек курабыз. Бул Пирамида каналынын түз эфиринде старт алган акцент программасы. Аны мен Айза Камчыбек алып барам. Кутман кечиңиз менен. Бүгүнкү эфирдин коноктору менен тааныштыра кетсем, тарых илимдеринин доктору профессор Чолпон Койчманова, саламатсызбы? Жана юридик илимдеринин кандидаты Темирбек Нурматов агай. Эфирибизге кош келипсиздер. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирибиз адаттагыдай түз алынып берилет. Сиздер кызыктырган суроолор үчүн 59 20 55 номеру кызматта. Мен жогоруда белгилегендей эле, бүгүн айрым массалык маалымат каражаттары, тагыраак айтканда Next TV каналы, бул канал өзүнүн көз карандысыз массалык маалымат каражаты катары тааныштырып келет. Жогоруда мен айткан маалыматты биринчилерден болуп интернет айдыңына дал ушул канал тараткан. Алар ушул Казакстандын мурунку улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Мусаевдин жашыруун деңгээлде Тажикстан менен Кыргызстан Орусияга аскердик жардам көрсөтүүгө даяр деген сөзүнө таянып, маалымат алынган булак катары Украина бүгүн, Украина сейчас деп көрсөтүп койгон да. Алгач биздин ушул маалымат айдыгындагы ушул сындуу такталбаган маалыматтар тууралуу кеп кылгым келип жатат. Сиз юрист катары айтсаңыз, Темирбек ага, такталбаган маалымат тараткан массалык маалымат каражаттарынын жоопкерчилиги кандай болуш керек? Аны мыйзамда каралган. Азыркы бизде акыркы дагы бир жаңылыктар болгон. Биз баарыбыз билебиз. Жанагы жалган маалымат тараткандар үчүн дагы өзүнчө жоопкерчилик каралган. Анан эми биз азыркы күндө массалык маалымат каражаттары мындай чын айтканда өтө кылдат болушубуз керек, баарыбыз элечи. Баарыбыз эле жанагындай соц тармактардын колдонуучу болуп эсептелебиз. Анан баарыбыз ар бир жарандагы өзүнчө бир маалымат биз жаратуучу болуп атпайбызбы? Кандай бир маалымат айдыңда өзүбүздүн оюбузду, пикирибизди айтып бөлүшүп келебиз да. Анан эми Кыргызстан азыркы күндө баарыбыз белгилүү болгондой Россия менен Украинанын ортосунда болуп аткан жанагындай бир окуяларга Кыргызстанда четте калбасы белгилүү болуп калды. Себеп дегенде азыркы күндө биз ушундай глобалдуу чоң дүйнө болгондон кийин биз четте туруп кала албайт экенбиз. Биз дагы кандай бир өзүбүздүн мындай позициябызды билдиришибиз керек экен да. Анан эми бул жерде позициядан дагы бул жерде биз өзүбүздүн салымыбызды деп айта кетсем болот да. Биз дагы мамлекетте ар бир мамлекет мисалы өзүнүн ошол эки тарап келишпей атса, өзүнүн бир мындай бир кызматын сунуштаганга мүмкүнчүлүгү бар да. Дүйнөлүк практикада ушундай кеңири колдонулуп келет. Мисалы мына ошол эле биздин Казакстан коңшу мамлекетибиз ачыктан ачык эле ошол президенти ошол Россия менен Украина тарапка баягы бир келишимге келүү боюнча бир ортомчулук милдетин кызмат кылууга даяр экени айтылды да, ушундай маалымат. Анан биз деле Кыргызстанда деле биз Россия менен биздин мамлекеттин мамилелери түз, биздин мамлекет менен Украина менен Кыргызстандын ортосунда дагы мындай түз, ачык мисалы мамилелер түзүлгөн деп айтсак болот да. Анан биз ушундай учурда Кыргызстан деле биздин тарыхыбызда мындай эгемендик алган жылдан бери биз өзүбүздүн мындай салымыбызды кошуп келебиз, тынчтыкты орнотконгочу. Мисалы эле ошол Тажикстандагы жарандык согуш учурунда 90-жылдары, 97-жылы Бишкекте Тажикстандын жанагындай оппозициясы менен өкмөтү Бишкекте атайын келишим болуп ушундай бир сүйлөшүүлөр болгон да. Ушул келишпей бир 5 жыл ушундай бир эки тарап бир аябай чоң жаңжал болуп согуш болуп атканда Бишкектен ушул башталган да. Жанагындай тынчтык келишимдин башатычы. Анан бул учурда мен дагы ушул айтып кетет элем. Биз Кыргызстан тарап ушул мындай бир мындай эки тарапка тартпай, биз өзүбүздүн мындай бир
кызматыбызды эки тарапка тең бир сунуштасак болот деген ойду айткым келип атат да. Мындай биздин негизги максат эми эки элди бир мындай эки мамлекетти бир ушундай келишим бир отуруп, келишип, бир мындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп дегендейчи. Эми ооба тилекке каршы эл аралык мамилелерде мындай окуялар болбой койбойт экен. Чыр-чатак мындай келишпестиктерчи эки мамлекеттердин ортосунда. Ошон үчүн бул кең эле колдогум келет. Биз дагы өзүбүздүн бир мындай бир кызматыбызды сунуштап, кандай бир ортомчу болгонго ушундай бир оор процесс болуп атат, ачыгын айталы, эми аябай чоң оор процесс болуп атат. Россия, Украина ортосундагычы. Анан биз эгер унчукпай коюп, биз тарапчы, мисалы Кыргызстан тарап мындай биз обочулонуп калсак, биз үчүн дагы жанагындай фейк маалыматтар кетип калып атат да, тилекке каршы. Ошон үчүн биздин тийиштүү органдарыбыз мындай өтө кылдат, анан бирок мындай тез ыкчам маанайда бир ишти алып барып турушубуз керек. Анан аналитикалык бир иштер жүрүп турса деген ойдомун да. Рахмат. Чолпон айым ошол эле суроо сизге. Фейктер боюнча туура эмес маалымат, негизи туура эмес маалыматты же жалган калп маалыматтарды тараткан, ушак сөздөрдү тараткан негизи бул менин оюм боюнча бул коомдогу дестабилизация кылуу аракети деп эсептейм да. Анткени эми жалган калп айткан сөз булдун анын өзүнүн ниети бул эч качан таза болбойт. Ошондуктан кандай өлкө болбосун, кандай улуттагы адамдар болбосун, жалган маалыматты, далилденбеген маалыматты таратуу бул дагы бир кандайдыр бир өзүнүн кызыкчылыгын көздөгөн же бир кандайдыр бир коомчулукта дагы кайталам дестабилизация кылуу аракети. Ошондуктан мен дагы азыр кошулуп кетем. Ошонун баарын биз баарыбыз тең өзүбүздүн тарыхыбызда деле жалган маалымат деген кандай таралат, кандай дүрбөлөңгө алып кетерин биз деле билебиз биздин тарыхыбызда. Ошондуктан мен да азыр кошулам. Азыркы учурда мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери дароо ошону менен мындай оперативдүү маалыматтарды өздөрү берип туруш керек да. Маалыматсыз калганда ошондо кандайдыр бир башка бир маалыматтар тарап кетиши мүмкүн. Сиз азыр дестабилизация аракети деп баанда өтпөдүңүзбү? Ошол сөзүңүздү улай, эгерде Кыргызстанда чындыгында эле азыр ошол дестабилизиялөөгө болгон аракет барбы? Эгерде болсо, алар кимдер болушу мүмкүн жана негизи эле өлкөнү туруксуздаштырууга алып келип жаткандар болсо, алар кимдер? Андай сөзсүз бар. Биз аны деле байкап атабыз. Мен мурун көп 30 жылдан бери саясатчыларга, чоң саясатта жүргөн адамдарга ишеним деле калбай калган. Бирок тилекке каршы 2 жылдан бери кээ бир граждандык активисттерге дагы менин ишеним мисалы үзүлдү да. Алардын дагы бир кандайдыр бир эки жүздүүлүк жана бир мындай туруксуздук бир принциптери бар экенин байкалып турат. Алардын жүргүзгөн саясатында, алардын саясий позициясында эки жүздүүлүк бар болгону билинип турат да. Мен дагы бир жолу айтып атам, азыр мына туруксуздукту, коомчулукту алып келген Кыргызстанда көп эле аракеттер жүрүп жатат. Бул мисалы жанагы жалган маалыматтарды, далилденбеген маалыматтарды таратып, ошолорду жазып, ошолордун артынан бир болбогон нерсенин артынан бир дискуссияларды өткөзүп, коомчулукка жараткан нерсе бул коомчулукта дестабилизацияны сөзсүз алып келет. Ошондуктан мен жанагы биз айткандай бул биздин коом жанагы мамлекеттик мекемелерден кемчилик кетпеш үчүн алар дароо оперативдүү маалыматтарды берип туруш керек. Казакстандын ошол текст жазган маалымат, эгер ошондон улам пайда болбоду. Эгер ошол маалымат фейк маалымат эмес болсо, чындыгында эле ошол Казакстандын мурунку улуттук коопсуздук комитетинин башчысы жазган болсо, ал кандай максатта бул маалыматты тараткан деп ойлойсуздар? Эми бул жерде баягы соц тармактарда ар кандай ойлор уже пайда болду, негизи жазылып атат, жөрөмөлдөрчү. Эмне себептен Казакстан тараптан ушундай бир Кыргызстандын мындай бир аброюна шек келтирүүчү мындай маалымат тарап атат депчи. Бул биринчиден биз баягы убакытты алдырып ийгенбиз.
жанагындай бир боштук пайда болгон. Биз өз учурунда баягы коомчулугубуз дагы анан негизги мамлекеттик органдар дагы өз позициясын тактагана билдирип, анан кеңири коомчулуктун колдоосуна ээ болуп бир биздин баягы өзүбүздүн позициябыз ачык айкын болуп калганда мындай бир ар кандай жөрөмөлдөр пайда болмок эмес деп ойлойм да. Экинчиден болсо эми бул жерде мисалы Казакстан тараптан пайда болгону эми биздин ушундай бир акыркы да ушундай бир январь айында да ушундай бир аракет болгон да, чынын айткандачы ушундай бир күмөндөр пайда болуп, баягы Казакстанда жанагындай болгон башаламандыктарда башка бир өлкөлөрдөн келген, башка өлкөлөрдө даярдалган деп мына жалпысынан айтылган, мындай бир конкреттүү түрдө берилген эмес да. Анан тилекке каршы бир ошондой бир кайсыл бир күчтөрдүн деп койсок болот, бир аракети, кийинки аракеттери десек болот да. Бир атайын максат менен ушинтип бир жалган маалымат таралып атат деп мындай бир ой келип атабыз да, мындай кээ бир эмелерчи биз булакта. Анан бул жерден биз ошон үчүн могул жалган маалыматты биздин мисалы абройго шек келтирүүчү Кыргызстан мамлекетинин коомчулугунун бир маалыматтарды жокко чыгаруу үчүн биз алдын ала ишти алып барганга аракет кылышыбыз керек да. Азыр биз четте кала албайбыз. Эч бир дүйнө жүзүндө бул эле эмес, баардык болуп аткан окуялардан биздин ички тышкы саясатта болгон негизги нерселерибизди биз тактана билдиргенге аракет кылышыбыз керек деп ойлойм да. Кыргызстан четте калбаш керек деп эдиңизби? Кандай аракеттерди көрүш керек анда? Эми бул жерде биз мына ачыгын айтканда мына биздин мына көчө эле Бириккен Улуттар уюмунда жанагындай бир ушул баягы окуя боюнча дагы караа эмне болду да, мындай угуулар болду. Жогорку ассамблеясындачы Бириккен Улуттар уюмунун. Анан биз бул жерде эми жанагындай эми ачыгын айтканда жанагындай Украина тараптан дагы жанагындай бир аракеттер жүрбөдү. Элчини жанагы чакырып алуу боюнчачы Украинанын Кыргызстанда элчисинчи. Эми бул дагы чоң мааниге ээ болуп атпайбы? Дүйнөлүк коомчулукка бул маалымат тарады. Биз бул боюнча да биз өзүбүздүн бир кадамдарды жүргүзүшүбүз керек. Анан биз эки тарапка тең мындай бир калыс, Россия тарапка дагы, Украина тарапка дагы бир калыс мамлекет катары бир өзүбүздү көрсөтүшүбүз керек деген ойдомун да. Рахмат. Чолпон айым. Азыр толуктап мен негизи айтат элем да. Азыр кайрылат элем да. Негизи биз азыр Казакстанда биздин жашнакай бир маданият тармагында иштеген пианистти бир паста эле террорист кылып коюшкан. Ошондой кандай ал жакта кандай акыбал саясатчылардын, алардын ниети кандай экен ошондо бизге далил болгон. Ошондуктан биздин мекендештер дагы ушундай бир маалыматтарга ишенбеш керек да, өздөрү. Биз баарын өтпөдүкпү? Жакында эле кандай кайгылуу окуялардан Казакстандан өттүк. Ошондуктан эми ишенем деген адам ошондой жалган сөзгө асылып, жана дестабилизация кылам деген ал сөзсүз кылат, ошону ишенет. Мен мисалы бул жазган маалыматтарды окубайм да, көңүл да бурбайм. Анткени мен билип турам, бул жөн эле жалган маалыматтар. Ошону биздин мекендештер да туура түшүнүш керек. Казакстанда кандай позиция болуп атат, Тажикстан менен кандай мамилебиз болуп атат, ал жактан да кандайдыр бир туура эмес маалымат чыгып кетиши мүмкүн. Ошондуктан ошонун баарын акыл эс менен анализдеп биздин коомчулук туура кабыл алыш керек. А дестабилизация кылам деген адамдар ал сөзсүз ушундай маалыматтарга таянып, ушундай маалыматтарды жаратып, талкуулап, анан ошонун натыйжасында коомчулукта бир кандайдыр бир мындай бир доо кетиши мүмкүн. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу кыргыз коомчулугу өзгөчө мындай кызуу жараткан ар бир окуяга, маалыматтарга Кыргызстандын ичинде эле эмес, эми мындай дүйнөлүк масштабта да тез реакция кылат. Анан бул негизи эле сиздин оюңузча нормалдуу көрүнүшпү? Бул демократиянын бир түрү. Бизде абдан мына биз көп айтып атышат, демократия бизде жок, адамдын укугу корголбойт, эркиндик сөз жок. Жок. Биз тез реакция кылып, жана ошону чоң маселе кылып көтөрүп, мамлекеттик мындай уровеньге чейин көтөргөн бул демократиянын өнүккөнү жана эркиндик сөзү бар экенин бизге далилдеп берип турат. Ооба, мен дагы Чолпон айым эң туура айтты. Бул эми ачык коом деп коет да. Бул эми батыш мамлекеттеринде
алар ачык коом түзүшкөн аракет. Анан биз болсо ошол жол менен бараткан мамлекеттердин катарына киребиз да. Ачык коом баардыгы ачык, айкын талкууланат. Мисалы мамлекетте болуп аткан окуялар. Эми бул чын айтканда жанагындай бат тараганы биздин ушул коомдо жарандарыбыз биздин коомубуздун мамлекеттин өнүгүшүнө мындай кош көңүл карабайт. Баарыбыз ушундай бир ниеттебиз. Биздин коом өнүгүп, мамлекетибиз да өнүгүп, бир баардык маселелер өз учурунда чечилип турса деген ойдобуз да. Анан эми бул ачык коомдо ушундай бир ачык, айкын талкуу бул мыйзам ченемдүү көрүнүш деген болсо айтсак болот да. Рахмат. Ушул жарандар ушул социалдык тармактарда чет өлкөлүк белгилүү адамдардын баракчаларына өз ойлорун жазып жатышпайбы? Ошол активдүү дегенибиз да. Анан ошол ойлор Кыргызстандын позициясы катары калып ошол тараптан кабыл алынып калуу коркунучу жокпу, Чолпон айым? Башкалардын маалыматтарына суроону. Ошол биздин жарандар аябай активдүү деп атпайбызбы социалдык тармактардачы? Анан ошол жарандар жазган белгилүү бир чет өлкөлүк жарандардын баракчаларына жазган маалыматтар Кыргызстандын позициясы катары кабыл алынып калуу коркунучу жокпу? Мен айтып берсем, кичик болсо, уруксат болсо. Бул жерде биз мисалы мен деле баягы маалымат пайдалануучу адам катары жөнөкөйчү. Мисалы биз деле баягы азыркы өзгөчө мына акыркы окуяларда мен Кыргызстандын соц тармактарында эмес, ошо Россиянын, Казакстандын соц тармактарында кандай талкуу болуп атат, тиги Украинанын, же болбосо Батыш Европанын мамлекеттеринде эми баары соц тармактардын баягы маани беребиз. Бирок негизинен баягы официалдуу түрдө маалыматка биз көп аракет кылышыбыз керек да. Эми биздин коомчулук деле бара-бара биздин бул боюнча маданият деле пайда болуп баратат. Ушул маалымат таратуу боюнча или маалыматты кабыл алуу боюнчачы. Анткени мисалы биз эгер расмий булактардан маалымат алсак, ал төгүнүрөөк чындыкка дал келген маалымат болуп атпайбы? А эми соц тармактарда элдин оюн, коомдун ою деген бул да чоң мааниге ээ да. Алар эми коомдук ой бул эч кандай бир мындай ачык, айкын айтылган сөздөр да. Ошол жалган маалыматта болуп калат. Анан ар кандай маалымат болот. Анан ошондо дагы салыштырмалуу түрдө ошондой бир кандай бир анализдеп анан бир жыйынтыкка келгенге аракет кылабыз да. Чолпон айым. Негизи ушундай бир оор кырдаалда азыр турабыз биз. Тилекке каршы кандай оор акыбалда турганыбызды кээ бирлер же түшүнбөй жасап атышабы, же түшүнүп туруп жасап атышабы, жок кандайдыр бир туура эмес сөздөрдү граждандык кээ бир активисттер дагы тилекке каршы биздин саясатчыларды айтып жатышат. Мына ушундай оор кырдаалда жалган маалыматтарды таратып, туура эмес маалыматтарды таратканда ушундай оор акыбалда сөзсүз жоопкерчиликке тартыш керек. Анткени азыркы биз азыр кандай убакыт болуп атат? Биз азыр мындай эмес да, нан болобу же болбойбу, кийим алабызбы же болбойбуз. Азыр согуш болобу же болбойбу? Биз ошол согушка аралашабызбы же аралашпайбыз? Ошондой абдан оор кырдаал болуп атат. Ушундай мезгилде менин оюм боюнча жалган тараткан маалыматтарды аларды сөзсүз бир кандайдыр бир жоопкерчиликке тартыш керек. Анткени азыркы учурда бул абдан чоң маселелер болуп жатат. Тилекке каршы азыр өзгөчө көңүл саясатчылар өздөрүнүн сүйлөгөн сөздөрүнө көңүл буруш керек. Мен деле биз угуп атабыз, кээ биркиде мындай бир кандайдыр бир популист, лозунг сөздөр көп болуп атат. Бул сөзсүз кырдаалды күчөтөт. Ошондуктан азыр ар бир адам өзүнүн мындай аң сезимин, өзүнүн билими менен бардык информацияларды кабыл алыш керек. Бирок дагы бир жолу кайталам, азыр коопсуздук мындай кеңештер, правоохранительный органы деймби, ошондой маалыматтарды так мындай карап, жана дароо эле жоопкерчиликке ушул убакта тартыш керек. Рахмат. Тайырбек ага, ушул жалган же фейк маалымат үчүн биздин мыйзамда кандай жаза каралган? Эми ал баягы мыйзамдын немесине жараша, маалыматтын жанагындайчы. Эми мисалы эгер жеке бир кандай бир адамдарга мага тиешелүүлөр болсо, анда эми жарандык баягы жоопкерчилик каралган. Мамлекет эгер жанагындай бири болсо, анда кылмыш жазага чейин баягы көрсөтүлгөн да. Өзгөчө бул жанагы
атайын массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү болсо, эми алар баягы алардын инструменттери көп экен да. Алар баягы дайыма күнүгө баягы маалымат жаратып турат экен да. Алардын баягы жоопкерчилиги жогорураак болуш керек. Анан Чолпон айым туура айтып кетти. Жеке эле бул биздин ушул бүгүнкү эле кырдаалга ушул акыркы күндөрдө болуп аткан ушу дүйнөлүк коомчулукта болуп аткан маселе эмес. Негизинен эле биздин жана жогорку кызмат адамдары бүт бардык маселелер боюнча мындай өтө кылдат бир ойлонуп, анан мындай бир жанагындай өзүлөрүнүн оюн бир коомчулукка билдирсе деген ойдобуз да. Экономикалык багытта болобу, саясий болобу. Анткени ар бири мисалы ошон үчүн биздин жарандарыбыз баягы эми алар саясатчылардын кээ бир сөздөрүнө ишенип да калышы мүмкүн да. Ал сөздөр эч кандай бир жыйынтыгы жок же эч кандай бир негизи жок сөздөр, далили жок. Жөн эле мындай жалпыга айтылган сөздөр болуп калышы мүмкүн да. Бул жерде мисалы мына негизинен ушул экономикалык бир кандай бир сөздөр болсо, анда мындай биздин канчалык деңгээлде экономикалык биздин мүмкүнчүлүктөр бар. Ошого жараша айтылыш керек. Саясий болсо, саясий мүмкүнчүлүктөрүбүз барбы? Тышкы саясат багытында. Бирок ошол расмий органдардан такташ керек да. Эми ал ошон үчүн бул жерде сиз туура айтып атасыз. Мен ошон үчүн биздин ошо расмий органдарыбыз, тийиштүү мамлекеттик органдар өз учурунда ошол боштукту толтуруп туруш керек да, маалымат мененчи, тийиштүү маалымат менен. Мисалы мына экономика боюнча же болбосо тышкы саясат боюнча же болбосо куралдуу күчтөр боюнча. Мисалы эч качан биздин куралдуу күчтөрүбүз жогорку кеңештин макулдугусуз тышка чыкпайт. Биздин парламентте талкууланат, тийиштүү органдар андай сунуш менен келет. Анан ошондо гана биздин парламент ооба же жок дейт, тышка чыгуу боюнчачы биздин аскерлер. Бул жерде дагы жөн эле бир эле адамдын биз эмеси менен, буйругу менен чыгып кетпейт биздин аскерлер же болбосо аскер техникасы дейбизби. Бул жерде мындай процедура чоң. Анан ошону баягы биздин элге жакшы түшүндүрүп, анан биз ошондой бир кеңири маалымат тарап турса, кеңири баягы түшүндүрүү иштери болуп турса, жарандарыбыз деле мына Чолпон айым айтып кеткендей өзү маданият пайда болот да. Анда мисалы мен эгер бул багытта өзүмдүн эгер мындай адис болбосом же түшүнбөсөм, мен ал боюнча маалымат таратууга мен өзүм деле уже бара албай калам да. Мисалы мен ошон үчүн бул жерде ошондой бир кеңири иштер жүрүп туруш керек. Негизи эле азыркы учурда ушул кыйык кырдаалда турабыз деп атпайсызбы, Чолпон айым? Анан маалыматтын чын төгүнүн кантип айырмалоого болот? Мисалы буга чейин деле кандай окуялар болуп өттү? Сиз айткан Казакстанды мисал келтирдиңиз. Кыргыз-Тажик чек арасындагы окуяларда дагы ушундай бир маалыматтар тараган, массалык маалымат каражаттары аркылуучу кээ бир. Эми жанагы Казакстанда биринчи жолу пианист баланы террорист деп айтканда, бул алардын официалдуу маалыматы болуп чыкканда, туурабы? Ал жакта фейк эмес, аны сынал телевизордон көргөздү, алды. Ошондуктан мен бир нерсе айткым келет да, азыркы учурда ушундай бир көп каражат, маалыматтар бизде эркиндик, биз буну менен көптөгөн кагылышуулар болду ушунун натыйжасынан да. Көптөгөн жалган маалыматтар кабыл алып дүрбөлөңдөтүп атат, коомчулукта дестабилизация алып келип атат. Ошондуктан биздин азыр мамлекет бир эле жол бар, буну бир кандайдыр бир түздөтүп келген. Бул кандайдыр бир бул, скорее всего, Министерство иностранных делге тиешелүү болот да. Бир күндө, күн сайын эмес, бирок мүмкүн 2 күндө бир жолу эмне болуп атат Россияда, кандай кырдаал болуп атат, бүгүнкү күндө Кыргызстандын позициясы кандай болуп атат, мисалы Казакстанда ошол өлкөлөргө тиешелүү, мисалы алардын позициялары кандай болуп атат. Официалдуу түрдө маалымат берип турса, ошол эле гана фейктерди жана жалган маалыматтарды мындай жок кылганга бир кандай бир жардам берет. Ошол азыркы учурда, ошол айтып атпаймынбы, скорее всего, бул жанагы тышкы иштер Министерство иностранных дел да, бир кандай пресс-секретарь болобу, 2 күндө, 3 күндө бир чыгып айтып берип турса, эмне болуп жатканын. Ошондо жалган маалыматтар дагы чыкканга да ишенгенге дагы бир кандайдыр бир мүмкүнчүлүк пайда болот. Башка маалыматтарды азыр кантип сиз тыюу саласыз? Фейсбукта кирсеңиз каалагандар жазып атышат. Украина кайсы жакта жайгашканын билбеген адамдар дагы анализ кылып өзүнүн эксперттик оюндагы жазып атышат.
Мисалы региондордо айыл жергесинде жашаган адамдар, интернетте отурган адамдар, алар аны ошону окуп атышат. Россия жөнүндө кандай гана фейк, кандай маалыматтар чыгып атат, аларды дагы окуп атышат. Бир эле азыр жол бар, бул биздин мамлекеттик органдар 2 күндө бир жөн эле бир маалымат кыскача берип турса, ошондо бир кандайдыр бир контроль болушу мүмкүн. Жана абдан катуу мамлекеттик коопсуздукка тийишелүү болгон бир фейк маалыматтарды жараткан адамды сөзсүз мындай жоопкерчиликке азыркы учурда тартуу керек. Ошол дагы бир кандайдыр бир сабак болуп берет да. Рахмат. Ички маселе тууралуу сөз болгондо кеп башка да эми Кыргызстандын ичиндеги маселе болсочу, анан бирок эл аралык деңгээлдеги жалган маалымат өлкөнүн өзүнө кандай шек келтирет? Терс таасир. Эми буга биз кайра эле сөзүмдү калтырам. Буну биз токтото албайбыз. Бул процессте эгер бир дүйнөлүк глобализацияда ар кандай маалыматтар болуп атат, сөзсүз азыр биз деле ар кандай маалыматтарды ачканда дүйнө жүзүндөгү берген маалыматтар бири-бирине дал келишпеген таптакыр башка маалыматтар болуп атат. Бул жакта эмне деп айтам? Бул жакта бир гана фактыларга жана доказательстволорго таянып, ошолорго гана ишениш керек. Бирок бул эми бардык адамдарга өтө кыйыныраак болот. Мисалы, билимдүү, кичине маданияттуу өйдө адамдар чындыгында алар дароо эле ойлонот. Алган маалыматын, мен мисалы алган маалымат дароо ойлоном. Кайсы фактыларга таянып сүйлөп атат? Кайсы далилдөөлөр бар ушул айтылган сөздөргө? Ошондуктан дагы кайталам, бул маалыматтарды токтото албайбыз. Бирок азыркы учурда мамлекеттик органдардан, Россиядагы мамлекеттик органдардан, Украинадагы болобу, Кыргызстандагы болобу, бирок мамлекеттик органдардан чыккан маалыматтарга ишенүү зарыл. Бирок антип айтайын десем дагы дүйнө жүзүндө чоң кызматкерлерде отурган биз көрүп атабыз, алар кандай маалыматты таркатып атышат. Бул жанагы дүйнөлүк согуш, бул через средства массовой информации болот деген, бул ошол сиздин сурооңуз. Буга сиз аны азыр токтото албайсыз, бул процессти. Бир гана нерсе, ар бир мамлекет өзүнүн ичинде болгон саясатты ушундай оор кырдаалда көп көңүл буруп, ошону мындай кандай контролдош керек. Бир эле азыр жол бул ошол эле да. Рахмат. Темирбек ага. Ошол эле суроо сизге. Бул жерде бул жерде биз баарыбыз активдүү жаран болгондон кийин баарыбыз жана соц тармактарда пайдалануучубуз. Ошон үчүн биз баарыбыз мындай аракет кылышыбыз керек да. Маалыматты жана анализдеп, анан эми бизде кээ бирде сиз эметкендей кээ бирлер түшүндүрмө да берип атат да, жана эл аралык уюмдар боюнча, жолсо сиз айткандай бул кандай болуп атат деп өзлөрүнүн мындай жыйынтыктарын чыгарыпчы. Эми бирок алар да өзүнчө бир коомдук бир ой жаратып атат да. Анан эми бул жерде мына негизги эле биздин негизги булак бул биздин официалдуу органдардын жанагындай прессага тараткан маалыматтары негиз болуп берет да. Биз ошону эле негизинен дүйнөлүк коомчулукка дагы, башка биздин өнөктөштөрүбүзгө дагы ошол маалыматты жеткирип турушубуз керек өз учурунда. Чолпон айым дагы жакшы маселени козгоп кетти. Бул дүйнөлүк согуш, маалыматтык согуш жүрүп жаткан учурда ушундай фейк маалыматты так маалыматтан ажырата албаган аябай оорчулукту туудуруп жатат да азыркы учурдачы. Анан бул демократиянын бир түрү. Демократиянын бир түрү дейбиз, бирок мындай маселе келип чыкканда мамлекеттик органдарга күнөөнү артабызбы? Негизи эле ушундай маселелер чыгып жатканда оперативдүү жооп берүүдө мамлекеттик органдар демек кечигип калып жатат дегенди айткыңыз келип атабы сиз? Эми бул жерде кечигип да калышы мүмкүн, бирок биз мындай тийиштүү өзүбүздүн мындай бир баабызды берип турушубуз керек болуп атпайбы? Анткени биздин мындай негизинен алганда так даана маалыматтар жетип туруш керек да. Биздин органдарыбызчы иштеп өз учурунда жанагындай, анан биздин жарандарыбызды дагы жалпысынан берип турсак, эми азыр мурдагыдай гезит журналдарды эч ким окубайт. Азырчы аз окуучучу алардычы. Анан бизде жанагы маалыматты элдер баары бир жанагындай соц тармактардан, интернеттен алып турабыз да. Анан кээ бирде биздин ошо жарандарыбыз башка мамлекеттин булактарынын, маалымат булактарынын пайдалануучусу болуп атпайбызбы? Бизде эле башка мамлекеттердин маалымат келип атат. Анан алардан келген маалыматты биз чын катары кабыл алып,
баягычы жалган маалымат болуп калышы да мүмкүн да. Эми алар өз багытында жөнөтүлүп аткан маалымат да өзүлөрүнүн бир кандай бир максат мененчи баягы коомчулуктун оюн ошо тарапка буралы деген сыяктуучу. Ошон үчүн бизде эми бул комплекстүү работа, комплекстүү жумуш болуш керек деп ойлойм да. Эми мамлекеттик органдарга эле баарын жүктөп салганда эми аларга дагы оор. Анан негизинен эле азыркы заманда ушундай болуп калды. Биздин жанагындай мобилдик ушундай заман болуп атпайбы? Маалымат чалгандай тез тарап атат да. Дүйнө жүзүнүн бир бурчундагы маалымат Кыргызстанга заматта келип калып атат да. Ошон үчүн ооба биздин жанагындай негизги баягы мамлекеттик органдарга бул оор маселе. Бирок эми буга дагы туруштук берип, тийиштүү мисалы боштук калып жатат деп айтып жатпайсызбы? Ошол маселеден улам ушул суроо келип чыкты да. Жок, мен аны сизди түшүнүп атам. Просто бул негизи буга чейин эле негизи эксперттер тарабынан айтылып келген. Интернет канчалык мына өнүккөн сайын, мисалы жанагындай маалыматты же болбосо жанагындай чечимди ошончолук тез кабыл алып туруш керек. Чечимдердичи тийиштүү мамлекеттик органдар же болбосо тийиштүү мамлекеттик кызматкерлер. Эгер өз учурунда баягы биз көрүп мына өзүбүз ошонун эмеси болуп атпайбызбы? Ооба. Кандай айтсам, ошонун баягы пайдалануучусу же болбосо биз өз учурунда мындай реакция берип турбасак, анда бизге кайра терс маанилиге, терс жагынан келип калып атат да бизгечи. Ушул эле суроо сизге Чолпон Бир нерсеге айткым келет да. Азыркы учур менен башка учурду салыштырбаш керек да. Мисалы сиз айтып атпайсыз каалаганын жазып. Азыркы учурда аябай оор кырдаалда азыр мамлекеттик коопсуздук жөнүндө сөз болуп жатат. Оор кырдаалда деп айтсак мен жаңылышпайм. Оор кырдаалда мамлекеттик коопсуздукту эң биринчи мамлекеттин парзы негизи эле. Ар бир президенттин эң биринчи парзы бул эмне? Мамлекеттик коопсуздукту камсыз кылуу. Бул эң биринчи нерсе. Эгер ал ошону камсыз кылбаса, бул мамлекеттин жок болушуна алып келет. Ошондуктан азыр ушундай оор кырдаалда болуп аткандан кийин азыр ар кандай маалыматтарды мамлекеттик мекемелер түздөн түз чындыгында азыр контролдош керек. Анткени бул азыр жөнөкөй мезгил эмес. Бирөөнү итбайды жамандап койсо, ошо менен жаман экен деп отуруп калдык. Анан тиякта картошка кымбаттайт экен, картошка деп ошол ушак менен бул башка. Азыр мейли анда дагы көңүл буруп мейли эми сүйлөй берсин деп коебуз. Азыркы учурда бул таптакыр башка оор кырдаал болуп атат. Ошондуктан мен ойлойм, азыр мамлекет бардык жоопкерчилик мамлекеттик органдарда ушундай убакта. Азыр бирөө жазып атат, анан тигинтип атат дегенден алыс болуп бардыгын контролдош керек. Азыркы учурда ушундай оор ахвалдан биз чыгып кетмейинче, анткени азыр согуш жөнүндө сөз болуп атат. Биздин Кыргызстан кандай позицияда болот? Биз азыр кээ биркилер айтып атышат, биз эчтекеге киришпейбиз, биз өзүнчө турабыз. Каалайбызбы, каалабайбызбы, биз бул процессте аралашабыз. Бул бизден көз карандысыз процесстер азыр боло баштайт. Негизи эле мен айткым келет, геосаясат деген бир абдан азыр менин коллегам билет да, геосаясат деген геополитика абдан бир жакшы чоң предмет бар. Буну 18-кылымда эле шведтик окумуштуу, англиялык, немистик окумуштуулар далилдеп айтышкан. Дүйнө жүзүндөгү процесстер менен геосаясат, геополитика определяет деген. Бул эмне жөнөкөй сөздөр менен? Географиялык жайгашууга жараша ар бир мамлекеттин тышкы жана ички саясаты жүргүзүлөт, аныктайт. Биз азыркы учурда Россия менен Украинада болгон, биз геополитикалык саясатта тыгыз байланыштабыз. Ошондуктан бул процесстен биз жөн эле артта туруп эле, жөн эле карап турабыз, зритель болобуз деген болбойт. Ошондуктан ушундай жалган маалыматтар бизди ошого каалабасак дагы аралашып кеттириши мүмкүн да. Ошондуктан азыркы учурда мамлекеттик органдар ушундай маалыматтарга абдан чоң көңүл буруш керек. Бирок тилекке каршы азыркы кээ бир граждандык активисттер ушунчалык агрессивдүү түрдө позициясын билдиргени, мисалы аларда көрүнүп турат, так маалымат деле жок.
кайсы кызыкчылыкталарды көздөп атат да. Ушундай бир популизм, чоң агрессивдүү түрдө айтылган сөздөр бул дагы доо келтирип атат. Жанагы анан кийин ошолордун сүйлөгөн сөздөрүн угуп, мисалы башка өлкөлөрдө алар ойлору ошондой болот. Ушинтип алар сүйлөп атса, анда булардын позициясы ушундай экен. Ошондуктан ушуну контролдош керек азыркы учурда. Ушул оор кырдаал деп да баса белгилеп атпайсызбы? Ушул эле ушул оор кырдаалда ушундай эле эл аралык мүнөздөгү жалган маалыматтар биз буга чейин баса белгилеп кеткен. Кыргызстандын башка өлкөлөр менен болгон мамилесине, кызматташтыгына кандай терс таасирин тийгизет? Эми жанагы геосаясат деген айткандай, бизди баарыбыз тең бир мындай географиялык аймакта жайгашып жатып атат. Сөзсүз бизди дагы аларды мындай бир биздин позициябызды башка жактагы билгиси келет, конкреттүү айткыла дегенге бизге алып барат окшойт. Мен ойлойм, ушуга бара-бара бизди түртөт. Мен эмне дейм? Бир нерсени эле айткым келет. Тышкы саясатта достор, туугандар деген эч качан болбойт. Жеке кызыкчылык гана болот, мамлекеттин жеке кызыкчылыгы. Кыргызстан азыркы учурда Кыргызстандын кызыкчылыгына эмне керек? Кыргызстандын кызыкчылыгына эмне кылсак пайда болот, биздин өлкөнү өнүктүрөт, стабилдүүлүк алып келет деген натыйжадан гана чыгып, бир саясатыбызды жүргүзүшүбүз керек. Жеке гана Кыргызстандын кызыкчылыгын көздөгөн. Түшүнүктүү. Темирбай ага ошол эле суроо сизге кыска нуска жооп берсеңиз. Бул жерде биздин мамлекет акыркы жылдары чын айтканда биздин өзгөчө тышкы ички саясатыбыз чоң баягы башынан сыноолорду өткөрүп атат. Анан мисалы тышкы саясатты эле алсак, аябай чоң мындай кырдаалдардан баштан өтүп атат биздинчи мамлекетибизден. Анан эми бул жерде ооба биз эми биздин тийиштүү мамлекеттик органдар көптөгөн жыйынтыктар чыгыш керек. Анан биздин бул жыйынтыктардын негизинде анан биз дүйнөлүк коомчулук менен кандай, жана биздин жакын коңшулар менен кандай мамиледе болобуз. Биздин эми баягы дагы кийинки биздин баягы жогорку деңгээлде мындай биздин жүргүзүп аткан иштерибизди өтө кылдат, анан мындай четте турбай, анан өз учурунда биз ар бир ишибизди аткарганга аракет кылышыбыз керек экен да. Биз ошого талап кылат деп ойлоп атам да. Четте деле тура албайбыз го. Биздин эфирге бөлүнгөн убакыт соңуна жетип баратат. Бир кыскача жыйынтыктоочу сөз берсем, андан кийин эфирибизди жыйынтыктасак, Чолпон ай. Мен азыр кайрылат элем ушул биздин мекендештерибизге. Кичине мындай ушак, жалган маалыматтардан алыс болуш керек. Азыркы учурда толугу менен аң сезимдүү жана фактыларга, кандайдыр бир факт доказательстволорго таянып, өзүңөр бир кандайдыр бир тыянак чыгарыш керек да. Жана ошондой эле кээ бир активдүү биздин саясатчыларга, граждандык активисттерге да кайра айтат элем. Эгер чындыгында эле алар Кыргызстандын келечеги жөнүндө ойлоп атса, Кыргызстандын стабилдүүлүгү жөнүндө ойлоп атса, алар ошондой агрессивдүү түрдө жалган маалыматтарды жана агрессивдүү түрдө өзүнүн позициясын көргөзбөш керек. Азыркы учурда эң чоң дипломатиялык түрдө биздин билимибиз керек. Ар бир жарандын сөзү, ар бир саясатчынын сөзү. Ошо мекендештерге ошого бир сабырдуулукка жана ушундай бир кырдаал мезгилинде чындыгында эле биз толугу менен мамлекетке азыр ишенишибиз керек. Азыркы чоң саясатта жалаң гана мамлекеттин президенттери, чоң лидерлер гана бул суроону чечет. Ошондуктан мындай ишеним менен аларды карап, мүмкүнчүлүк ушу дипломатиялык түрдө, чоң саясат аркылуу түрдө аларга мындай суроолорду чечүү үчүн биз мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Рахмат, Темирбай. Эми мисалы бул жалган маалымат же болбосо жанагындай бир биз бири-бирибизге тилекке каршы соц тармактарда дагы мындай бөлүнүү, жарылууга да алып келүүчү бир мындай ушундай бир жагдайлар болуп кетип атат да. Бир тарапты колдоп, баягы же тиги тарапты колдоп дегендей. Биз ошондой нерселерден алысыраак болуп, чынында биздин мындай негизинен мамлекетибизди, коомубузду мындай бириктирип, ынтымакка келтиргенге бир багыттаган бир мындай идеалдарды, бир багытты көздөсөк деген ойдобуз да. Ооба, бул дүйнөлүк коомчулукта биздин башка мамлекеттерде болуп атат, башка жердечи. Мисалы жанагындай акыркы биздин бүгүнкү талкуулап аткан темабыз Россия менен жана Украинанын мамилелери болуп атпайбы азыркы күндөгү жагдай. Бирок бул дагы ал ошол жакта болуп аткан жагдай бизге да кандай бир таасири тийгизип атат. Эми биз аны эч кандай моюнга албай кое албайбыз. Бирок ошол эле учурда
Биз эң негизги биринчи орунга биздин мамлекетибиздин кызыкчылыгын биринчи орунга коюп, анан биригип элибизчи мисалы мына биздин жетекчиликтерге дагы мындай ишеним көрсөтүп, баарыбыз бир мындай бир чогуу турсак, биздин мамлекетибиз дагы бир мындай өнүгүү жолуна түшөт деген ойдобуз да. Чоң рахмат, урматтуу коноктор, эфирибизге келип маек куруп бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто тарых илимдеринин доктору профессор Чолпон Койчуманова жана юридик илимдеринин кандидаты Темирбек Нурматов болду. Ушуну менен Пирамида каналы акцент берүүсүн жыйынтыктайт. Бул жана башка биздин чыгарылыштарды Пирамида Чекит KG жана биздин башка расмий баракчаларыбыздан көрсөңүздөр болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Эмки берүүгө чейин саламатта калыңыздар.